Кээде диагностика бир жерде көргөзөт, бирок машинанын бузулуусу башка жерден эле чыгат. Мисал үчүн бул машинада катушканы көргөзө берген, катушка 2-3 жолунан алмаштырылган, бирок машина катушкадан эмес, свечадан болуп чыккан. То есть катушканын күйүп калышы свечадан болуп чыккан. Негизи катушка 1 миллисекундта 15 000 вольт импульс чыгарып берет. Бирок свечанын качествосу жакшы болбой турган болсо, катушканы тез эле күйдүрүп коет. Дагы крышканын прокладкасы дагы свечанын сальниктери деле өлсө, катушкага май түшүп, катушка күйүп калышына алып келет. Андан сырткары диагностика кээде воздухомерди айтат, бирок маселе дроссельный заслонка толуп калганы же ашыкча воздух соруп атканынан болот. Же болбосо мындай дизельный унааларды алып карайлы. Дизельный унааларда болсо, сазовый фильтрден ашыкка чыгат, лямбдозонтко жалып калат, через лямбдозонт информация алат, а бирок солярка начар болгонунан же болбосо сазовый фильтр толуп калганынан чек жана берет. Негизи айтайын дегеним, диагностика кылган учурда профессионал адамга кылдырыш керек. Анан кайсыдыр бир проблема чыкканын, бул келип чыгышы каерден чыкты деп бир сыйра сурап коюшуңуз керек. Эми сизге суроо, аккумулятордун өлүшү неден келип чыгат? Бир жаза кетиңиз. Видео пайдалуу болгон болсо, лайк басышты унутпаңыз.